Тигр басылма түртү байланышка. Байланыш тез. Усейин Жунусов жубайы Гүлмира Мусабек кызы экөө тең аскер кызматкери. Бүгүнкү күндө жубайлар Чүй облусунун Васильевка чек ара заставасында бирге кызматын өтөп келет. Бактылуу үй бүлө дал ушул кызматта жүрүп баш кошушкан. Аскер кызматкерлери учурда 1 уул 3 кызды тарбиялап өстүрүүдө. Мен аскер кызматында иштеп жүрүп, ал да аскер кызмат экен. Экөөбүз таанышып, мамилебиз жакшы болуп калды. Турмуш курдуп, үйлөнүп, экөөбүз тең бирге кызмат кылып 4 балалуу болдук. До сих пор кызмат кылып 4 балабызды багып, ата мекенге кызмат кылып атабыз. Эр жигит эл четинде, жөө бетинде де биздин өзүбүздүн мамлекетти коргош үчүн менден кийинки солдаттарга да жакшы советтеримди айтып турам. Ушу мамлекет чек ара кызмат өткөнгө сыймыктанам. Чек ара кызматында кызмат өтөө абдан татаал жана кооптуу, бирок ошол эле учурда бир жагынан кызыктуу. Усейин мырза чек арачы болууну кичине кезинен эле самачу. Анын тилеги аткарылып, бүгүнкү күндө ал тажрыйбалуу кызматкер. Башкача айтканда, ал бул кызматта 20 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келет. Ал өзүнүн кесиби менен сыймыктанат. Аксай өрөөрүндөгү пограничниктерди өтүп калганын көрүп калчумун. Погранслужбадагы техникалар менен кызыкчумун. Погранслужбада служба кылгым келчү. Эгизим бар, мен дагы эгизим да военнослужащий болуп иштейт. Ошондон улам мен чек арачылык кызматына кызмат кылгым келген. Чек ара кызматында кызмат кылдым. Кайта контрактный служба менен ушул жерде иштейм ушул убакка чейин. Усейин Жунусовдун жубайы Гүлмира Мусабек кызы да аталган чек ара заставасында фельдшер. Бул кесипте аскер кызматында абдан маанилүү. Себеби дени сак жоокер болсо мамлекеттин бейпилдиги сакталат эмеспи. Гүлмира айымдын көп убактысы ишке сарпталат. Ага карабастан үйгө жана уул кыздарына да көңүл бурууга жетишет. Башкача айтканда, жумуштан сырткаркы убактысын үйдө кадимки айымдарга тиешелүү жумуштарды жасоо менен өткөрөт. Экөөбүз баягы бир кызматты өтөгөндө бири-бирибизди түшүнүп, баягы мисалы мен ночь туруп калсам, бул түшүнүп карайт, ошо бул кызмат анткени билет да, бул биздин кызмат бирдей өтөт экөөбүзгө. Ошон үчүн мисалы мен гражданский поликлиникада же больницада иштесем, ночь туруп калсам кызганышы мүмкүн. А бул жактан билет мен кандай кызматка өтөм, кандай, ошо жагынан эме болот экөөбүзгө плюс. Анан кийин экөөбүз ар дайым чогубуз, балдарыбыз көз алдыбызда дегендей иш кылып. Мен бошой калсам бул карап ушундай болуп калат да, ошонусунан пайдалуу деп ойлойм. Аскер кызматкерлеринен турган бактылуу үй бүлө учурда үйдү ижарага алып жашап келишет. Алардын мамлекет тарабынан үй берилип калса деген үмүтү чоң. Азыр квартирада турабыз, ушу Васильевка айылынын ичинде квартирада турабыз. 4 балабыз менен ушу квартирада жашайбыз. Мамлекет тарабынан жакшы эле колдоолор каралып келатат, бирок ошо үй жагынан дагы колдоп карап берсе деп үмүттөнүп иштеп келатабыз, кызмат кылып келатабыз. Эми буюрса үй берет деген ойдобуз. Кыргызстанга башка өлкөдөн келген жарандар алгаш чек арачылардын кароосунан өтөт эмеспи. Ал эми чек араны бузуп өтөм деген арам ой, кара мүртөз душмандардын мизин кайтарууга дал ушул чек арачылар күн түн дебей күжүрмөн даярдыкта турушат. Башкача айтканда, мамлекеттин бүтүмдүгүн сактоо милдети чек арачыларга жүктөлгөн. Чек ара заставасынын эң негизги тапшырмасы бул мамлекеттик чек араны кайтаруу жана берилген тапшырманы так аткаруу. Чүй облусунун Васильевка чек ара заставасын бүгүнкү күндө Улукбек Акмазиев жетектейт. Ал өздүк курамда кызмат өтөп жаткан жубайлар тууралуу төмөндөгүчө айтып берди. Бул чек ара кызматы башка кызматтарга караганда татаалыраак. Аял менен күйөөсү бул үй бүлө түн күнгө карабай, суукка карабай биргеликте кызмат өтөп келе жатышат. Көп убактысын кызматка арнашкан. Мамлекеттик чек араны камсыздоо бул биздин эң негизги ыйык милдет болуп эсептелет. Жана аны туура түшүнүп, бул үй бүлө көптөгөн салымдарын мамлекеттик чек арага салып келишкен. Чек арачылардын күнүмдүк турмушу күн сайын күжүрмөн даярдыкта өтөт. Алардын аскердик даярдыгы өлкөнүн ишенимдүү корголушунан кабар берет. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.